Саламатсыздарбы. Эмесе Геошондо программасы. Форумдун алдында бүгүн Атамбаевдин тарапташтарынын дагы бир митинги болуп өттү. Ар башка маалыматтарга караганда ага 500дөн 1,5 миңге чейин адам чогулду. Алар азыркы бийлик эч нерсеге жарабайт. Чимкирик парламенттагы өкмөт да, президент да кызматтан кетсин деп кыйкырды. Бирок Атамбаев өзү президент жөнүндөгү талапты айткан жок. Ошо 7 апрель болгондо Жээнбеков эч качан бийликке келмек эмес. Буларга ишенип, СДПК ишенип, президенттикке ишенип алып барды. Ээси 4,5 жыл спикер болду. Анан кийин ушунун баарын унутса, мага ишенип койгула, Кудай бар да, Кудай урат. Кудай катуу урат. Кудай катуу урат. Бирок мүмкүн тора көрөсүңөр, бирок менимче мындай 2 талап коюш керек. Биринчиден парламент тарасын. Басылышын бара деген бар. Экинчиси мына өкмөт отставкага кетип туруп, элдик өкмөт сайлансын. Президенттик мөөнөтү аяктагандан соң Атамбаев өзүн дагы эле мамлекеттин кожоюну катары алып жүргөн. Анткени былтыр анын жанындагылар камала баштагандан кийин анча-мынча тынчып, кийин быйыл жаз айларынан тартып улам жаңы ар башка акцияларды уюштуруп, аларда чыгып сүйлөп, катуу сөздөрдү айтты. Жана ал митингдер эгер ыңгайлуу шарт түзүлсө, чатакка да айланып кетиши мүмкүн эле. Андай митингдердин биринде Орусияда качып жүргөн президенттикке мурдагы талапкер да катышат деп пландалган. Бирок акыркы мүнөттө ал Кыргызстанга кайтып келүүдөн баш тарткан. Акыркы митинг болсо 8 июнда уюштурулду жана ага Атамбаевчилер аябай даярданган. Студенттер менен жогорку окуу жайлар мугалимдери арасында ал иш-чараны уюштурууга сырттан Раиса Атамбаева да катышкан деген сөздөр тараган. Бүгүнкү митинг алдында болсо кечээ күнү коомдук телеканалдын обосуна жарым сааттык атайын репортаж көрсөтүлдү жана анын автору Уланбек Тыйканбаев Бишкектеги Diamond City деген чоң үйдү мындан 3 жыл мурда рейдерлик жол менен басып алуу аракеттерине Раиса Атамбаеванын да катыштыгы болгон деп билдирди. Ал тууралуу президенттик аппаратта мурда бөлүм башчы болуп иштеген Манас Арабаев тергөө учурунда айткан. Даю показания относительно супруги экс-президента. Она заключалась в том, что в 2016 году при рассмотрении дела по строительной компании БЛС она неоднократно в настойчивой форме просила о встрече. Эти встречи были. На этих встречах участвовали и другие лица, в том числе в одном из встреч был ее сын Раис. В данных встречах просили оказать содействие в разрешении судебного дела именно во второй инстанции. Атамбаев такай үйгүлөлүк башкарууга каршы чыгып, аны сындап келген. Бирок эгер Манас Арабаев эл менен коомчулукту адаштырып жатпаса, Атамбаевдин өзүнүн да жубайы олуттуу мыйзамсыз аракеттерге барган болууда. Атамбаев анын уулдары дагы саясатка эч илигишпестен энергетика тармагында ишкерлик гана кылат деп айтчу, бирок алар тууралуу да бир топ опталдуу маалымат бар. Мурдагы президенттер менен салыштырса, алар өздөрүнүн мыйзамсыз аракеттерин жашырууга аракеттенсе, Атамбаев учурунда андай иштер ачык жасала баштаган менен айырмаланат. Аткезчилик эбегисиз деңгээлге жетип, тонналаган жүк Манас аэропорту аркылуу мыйзамсыз өтүп жатса, президент болсо өзүн мен эбак эле миллионер болгон деп мактанса, мамлекетте кандай адилет башкаруу болмок эле. Бирок негизги маселе анда да эмес. Үй бүлөлүк болобу же кландыкпы, советтикпи же орто кылымдык бийликпи, эгемендик жылдарында Кыргызстанда канча президент башкарса дагы, алар мамлекет менен мамлекеттүүлүк эмне экенин түшүнбөстөн элди бийлеп келген сыяктуу. Атамбаевдин учурунда болсо, мамлекетти короодо жүргөн хулигандар башкаргандай абалга жеткенбиз. Андан да жаманы бирок, биз өз турмушубузду өзүбүз оңдоп, жолго сала албаган эл экенбиз да. Кимдир бирөө бийликке жетсе, өзүнүн гана жеке турмушун оңдоп, байлык топтоп, бүткүл мамлекетти карактайт экен. Биз болсо кайра ошону кыйын деп мактап, анын митингдерине катышып кол чаап, ал бирөөлөрдү базактаса ага кубанып, анын ыплас сөздөрүн кайталайбыз.
ар бир эл өзүнө арзыган бийлик күтөт деген ушул эмеспи? Же ошондо саламатта калыңыздар.